Кырсыктардын тобокелин азайтуу, өзгөчө кырдаал катталган учурда тилсиз жоо жана башка ушул сыяктуу жаратылыш кырсыктарынан коргонуу жана алдын алуу ар бир жарандын милдети. Кыргызстанда кырсыктардын тобокелин кыскартуу айлыгы башталды. Иш-чара 5-сентябрдан 5-октябрга чейин уланып, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүлөт. Максаты акыркы убактарда болуп жаткан ар кандай кырдаалдарды алдын алуу, кырсыктарды болтурбоо аракети жүргүзүлмөкчү. Анын алкагында жөнөкөй жарандардан тартып мектеп окуучулары, бала бакча жана мамлекеттик кызматкерлер менен биргеликте коопсуздукту алдын алуу багытында атайын иш-чаралар уюштурулат. Эскерте кетсек, 2017-жылы өкмөттүн атайын буйругу чыгып, өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметовдун буйругунун негизинде ишке ашып, быйыл 2-нчи ирет өткөрүлүп жатат. Кырсыктардын тобокелин азайтуу күнүн белгилөөнүн негизги максаты өлкөдөгү табигый кырсыктардын коркунучун төмөндөтүү чөйрөсүндө жалпы коомчулуктун билимин жогорулатуу, өзгөчө кырдаалдарда калктын жүрүм-турум саясатын түзүү, ар тараптуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү болуп саналат. Бир айлыктын алкагында калкты жана аймактарды коргоодогу аткарылып жаткан иш-аракеттердин актуалдуулугу жана коомчулуктун коопсуздук багытындагы темасын жогорулатууга өбөлгө түзөт. Табигый жана техногендик кырсыктарды алдын алуу, өзгөчө кырдаалдар учурунда өзүн алып жүрүү тууралуу окутуулар, илимий практикалык конференциялар, аталган багытта талкуулар, түрдүү машыгуулар, ачык эшиктер күнү өткөрүлмөкчү. Инструментом режем, растягиваем, и пострадавшие из машины мы вытаскиваем. Вот для этих совместных наших действий специально такие инструменты. Видите, гидропусачки, железо можно резать, все можно резать. Камни специально меняются, специально без камни для железа, специально резать. Давай, манекені басылбай, адамды басылат сонда. Оозун ачып туруп, септенен полностью тазалап чыгасат. Иш-чарага өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилиги, өздүк курам, жергиликтүү бийлик жана айыл жашоочулары, эл аралык уюмдар, облустук жарандык коргонуу кызматтары катышмакчы. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардык башкармалыгы жана Сокулук райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүндө кырсыкты алдын алуу багытында иш-чаралар уюштурулууда. Анда кырсыктардын тобокелин азайтууга арналган практикалык машыгуу орун алды. Машыгууда куткаруучулардын күнүмдүк ишиндеги керектелүүчү иш-аракеттери көрсөтүлдү. Бишкек шаардык куткаруу кызматынын кызматкерлери 1 сутка бою кандай гана кырдаал катталбасын жеринде барып жардам көрсөтүүгө даяр. Бүгүнкү машыгууда биринчи медициналык тез жардам, забалда калган жаранды куткаруу, автоунаадагы катталган көрүнүштөрдөн куткаруу иштери орун алды. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаал министринин алкагында тобокелдерди кыскартуу боюнча иш-чара жүрүп атат. Көргөндө белгилүү болгондой инициативный группа деп коет. Ошолор менен биргеликте иш-чара азыр алып барып атабыз да. Жарандарга биринчи медициналык жардам боюнча ошо боюнча жеткизилип атат. Ошондой эле куткаруу иштеринин ыкмалары боюнча көрсөтмө сабакта өткөрүлүп атат. Мен ойлоп атам, бул ушулда кылган иш-чарабыз, жарабыз биздин шаардык тургундарга чоң пайдалуу келтирет деп эсептейбиз да. Күнүмдүк болуп жаткан нерселерден кырсыктарды болтурбоо аракеттери адамдын этият менен мамиле жасоосунда, ошол эле учурда жол эрежесин туура сактап, өрт кырсыгын болтурбоо, балдардын от менен ойноосун жол бербөө сыяктуу көрүнүштөр. Булардын бардыгы адамдык фактордон келип чыгат.
Ырда шамал болуп толкун. Бул жасалма дем алдыруу болуп эсептелет. Өрттөн жан-жаны барлар, имараттар, бардык үйлөр, жада калса адамдар дагы өрттөн кетиши мүмкүн. Ошондуктан абайлап жүргүлө. Кичинекей бөбөктөрүңөр бар. Ошол бөбөктөрүңөрдөн абайлап шереңкени өйдөрөк жакка койгула. Эгерде кокустан өрт чыгып кетчү болсо, 101-ге чалып чакырыңыздар. Кырсыктардын алдын алуу иштери, кырсыктарда кандай өздөрүн алып жүрүштү, кандай биринчи жардам көрсөтүштү баарын бүгүн жалпыбыздарга көрсөтүп кетишти. Жана жарым ай коому өздөрүнүн мастер-классын көрсөтүп, балдарга дагы бир сыра мектеп окуучуларына сабак өтүлүп атат. Жана жалпы Сокулук району өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн куткаруучулары тарабынан азыркы маалда биздердин шаймандарды, ушу шаймандар менен кандай колдонушту, өзгөчө кырдаал болгондо өзүн кандай алып жүрүштү, кооптулуктан кандай сактанушту үйрөтүп жатабыз. Ошонун негизинде ушу иш-чара азыркы маалда өтүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин максаты материалдык баалуулуктарды сактоо, адам өлүмүнө жол бербөө, сууга чөгүүнү алдын алуу, ушул жана башка иш-аракеттер. Бул нерселердин баардыгына көңүл бурууга үндөө менен кырсыктардын тобокелдигин азайтууга биргеликте аракет кылуу максатында өкмөттүн атайын буйругу чыккан. Министрликтин кызматкерлери жерлерде калкка түрдүү багыттагы окутууларды жана машыгууларды өткөрүү менен алектенишүүдө. Ага мектеп окуучулары, мекеме ишканалары, жетекчилери жана жарандык коргоо кызматтарынын бардык өкүлдөрү активдүү катышууда. Бүгүнкү күнгө божомол менен бир 18.000 адамдай камтылды. Болгон бүт организацияларда, мектептерде, соода борборлордо уже айтып кеткендей келип ошол өрт коопсуздугу боюнча туура кандай өзгөчө кырдаалдар учурунда кандай туура өзүн алып барыш керек экенин, кандай бири-бирине биринчи тез жардам, медицинский помощь деп коет, ошондойдо жардамды кантип көргөзүш керек экенин жана башка ошо маселелер боюнча иш-чараларды өткөрүп, окутууларды жүргүзүп атабыз. Бишкек шаары боюнча куткаруу кызматынын кызмат адамдарынын өмүрүнө жана саламаттыгына коркунуч учурундагы өзгөчө кырдаалдар шартында Бишкек шаары боюнча келип түшкөн чакырууларга ыкчам жардам көрсөтүүнү камсыз кылуу үчүн багытталган. Кызматтын курамында шаардын башка авариялык кызматтарынын курамында сактоочу иш-чараларды жүргүзүү учурунда аракеттенүүчү күзөттүк диспетчерлик кызмат жана сактоочу кошуун иш алып барат. Кырсык катталган учурда кантип адамды аман алып калуу керек, ага кандай жардам көрсөтүлүш керек, ага медициналык жардам көрсөтүлүшү жана Бишкек шаарынын куткаруу кызматы мындай практикалык ишти кырсыктын тобокелдигин азайтууга арналган иш-чарада көрсөтүп беришти. Анда куткаруучулардын күнүмдүк турмушунда мындай окуялар көп катталат.